Мына бүгінгі күні барымыз бүгінгі күнді олыттуу болып жатқан, барымызды тынчсыздандырған біз үшін бір чоң мәселе, проблема болып тұрған бір мәселені талқылап, өз пікірімізді білдірелі деп топталып отырамыз. Тура ба? Ошондуктан мына айтып коеюн, бұл жерде жана уктук, значит, алыс жакындан келген, Аксыдан келген туугандар бар экен, Арабандан келген туугандар бар экен, Каракулжадан, кайдан дедигер, Төгөрөктүн 4 бурчунан келген туугандар бул жерде келип катышып, өз пикирин билдирген турат. Сиздерге чоң рахмат айтып коебуз. Анан мына чоң саясатчылар айтып келет да. Бийликтин туткалы ким дейт? Бул эл дейт. Эгер эл болсо, мынандай чоң маселе каралып жатканда, эмне үчүн эл менен кеңешилбейт? Кыргызда сөз бар, кеңешип кескен бармак оорубайт деп. Мына шу кечеге биз уккан кабар баарыбызды тынчсыздандырып, мына шу бүгүн ушул жерге баарыбыздын башыбызды кошуп атат. Ушул маселени азыр албетте бирден чыгып өз пикирибизди айтабыз. Бу адакамга асылган бийликтегилер эмне болуп отурушат азыр? Алар азыркы бийликтегилерде ойлонуш керек мындай. Булардын дагы күнү бүтөт, бир күн болбосо бир күн. Бийликти басып алуу деген беренени коюшуп, бирин камай издешип, курбан кыз булушуп деген өзү кече өзү эмне болуп отуруштур булар? Belki birlikte oturganlar özleri kamakta oturuşkan. Birlikte basıp alınlar, özleri basıp alışkan bunlar. Bu ne degen akmakçılığı? Sizlerden bir ayıp sorularım. Sizler daha tuğru sözlerde oylanıp tuğru demek bunlar. Ona o adakam Madumar. En yaş deputat Şerif Bulut'un malında en yaş deputat şul bolgon. Kırgız'ın bağırdığın kolduğunu şul bolgon. Bunu her derse çok kılışık hareket kılıp atacak. Bunu çok kılıplarkenler özleri çok konuda. Oylanımızlar tuğanlar. O zaman adakamızı biz berbeşimiz gerek, kamatbaşımız gerek. Sizlerden sorarız. Bağırdığınlar bir kol, bir cengden kol çıkarıp, bir cekadan baş çıkarıp, şu adakamızı koldap veringizler tuğanlar. Ben Aksaray'ın bütün Kırgızstan Siyasi Partiyası'nın koordinatörümün Чыныбек Келдігұл. Біздің келген себебі бұл қайрылуыны біз да тура көрдік. Себебі Адахан Кимсомаевич біздің лидер, bütün Kırgızstan Siyasi Partiyası'nın Аксы районы бойынша шайлау емеден 6600 голос алған. Biz o şaylauçuların atынан өкіл болып, екел адам келдік. Biz қайрылу жасаған сөз, şu азыркы президентimiz Садыр Нуркожоевичке, ÖKMK'nın төрағасы Камчы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке, ген прокурор Зулушевқа қайрылуының себебі bizde ушундай бир эме болду. Урматтуу президент, биздин кайрылуубуздун себеби бизде бүтүн Кыргызстан Саясий партиясынын 235 миңдей мүчөсү бар да. 235 миңдей мүчөсүн шайлоо укугунан антып ажыратпамыз. Биз ошол шайлаганда, биз ошо бүтүн Кыргызстанды шайлаганбыз. Биз ошол лидерибизге ушундай аяқтағы беренелерді қойған үшін біз тынсызданып шайлаушылардың атынан келдік. Сізден сұраныч. Сіздің уағында сіз Садыр Нуркожоевич, уағында сізді қамағанда біздің да жүрегіміз орған. Саяси қуғындық болып отыр деп біздің жүрегі орған. Ошондо ушул бизге Аксыга барып қалып, Адахан Кимсомаевич. Ушундай отырған жерде сүйлөшүп, Садыр Нуркожоевичти чыгарыш керек түрмөдөн. Муну партияга же кошуп, же ушул партиясында сүрөп, экинчи жылды чыгарышыбыз керек деген эмеде аябай туура, алдагы туура кабыл алып, Садырды сөзсүз чыгарабыз деген
235'tey мүчө бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү. Эми биздин деле укук ушу Кыргыз Республикасынын гражданинибиз, шайлоого укугубуз бар, шайлаганбыз. Биздин шайлоо укугубуз тебеленбесин деп ушунча эл митинг эмес, бул кайрылуу жасап турабыз силерге. Андай туура эмес беренелер менен бул эл билип калды уже, карапайым эл деле билип калды. Бул саясий куугунтук экенин сиздерден суранабыз. Эми может Садыр Нуркожоев, сиз билбешиңиз мүмкүн, может сиздин айланаңыздагылар кылып аткандыр. Сиздин айланаңызда иштеп аткандар илгери сизге Адахан Кимсанбаевичтей күйгөн эмес. Адахан Кимсанбаевичтей сизге ошол чөйрөңүздө иштеп аткандар күйгөн эмес. Ошол сиздин айланаңызда иштеп аткан канча президентти жок кылды, канча президентти жарга ыргытып жиберди. Сизди биз түшүнөт деген ойдо ушул Аксы элинин ушу именно ошол бүтүн Кыргызстан саясий партиясын шайлаган шайлоочулардын атынан суранып кетебиз. Мына шу электр энергияга бир сомдон төлөп атабыз биз. Бөтөн элден дагы эл келген, укула элди, мына жерде электр энергияны өчүргөндөр. Уят болот, туугандар. Бу шермендачилик, элдин укугун силер бузуп атасыңар азыр жердеги. Ана мына жерде Сактан мырза, Куршав айыл өкмөтүнүн башчысы. Буйрук берип коюңуз, каякта жүрөт? Уят болот, мынанча элдин укугун тебелегенчи. Sürekli öçürüp koştum adım çoğuluş baştalğanda. Uzun ne degen jakşılık. Bu birliktin kolundan gelgen iş. Özgöndün meri kim? Jakşı karap koybaysınlar bu. O hiçbir elge, jurtga, ertenki günkü geleceğinizin jirgalçılığın söylegen Adakan Kimsanbaevичка kılmış işin kozgogon kanday birlikteki bilimsizlersiniz sizler. Ben sizlerdi uşuntöle aytqım kelet. Bilimdүү bolsoңор eldi tegiz karagıla. Bunday kılgan bolboyt. Adakan Kimsanbaevич Akayevdin malынан, Bakiyevдер Атамбаевдин малынан бардыгында el üçün деп сүйлөп жүрөт. El üçün elge bolsun, ertenki биздин келечек муундарыбызга жакшы заман орносун деп. Комитетте жанакы оптун пакети менен өткөзгөндөрдүн баарын бирден текшерип атат. Жоңгойсо биздин Кыргызстандагы бийликтегилер элдин ырыскысын жеп каяка барасыңар. El болсо эл болосуңар, бийликте отурасыңар. El жок болсо каяка барасыңар? Кыргызстан бөлүнүп кетет. Мына талап бөлөбүз деген адамдар турат азыр. Тияғы Казакстан, тияғы Өзбекстан, ана Кытайга бөлөбүз дегендер. Андай кылбагыла. Эл менен эл болгула. Adakan Kimsanbaevич эң таза инсан. Мисалы үчүн жогорку кечте мына көпчүлүк адамдар азыр дыйканчылык болуп келбей калышты. Дыйкандардын баардыгы жаргакша отурат. Ушу кишини чыккынчы деген кандай бул? Зулушуп деген кандай була? Өзү ушуларды камаш керек. Бийликти басып алып келген чыккынчы ушулар. Өткөндө жогорку кечте тилиңи жулам, колуң сындырам деген үчүн камалыш керек. Ар бир адамдын укугу бар. Өзүнүн адамдык намысы болот. Нече ошондун чек келтирет, кылмыш ишин козгогонуңар өтө абийирсиз, уят. Мына Казакстан, Өзбекстандарга ойлобойсуңарбы? Ошолор сыйлаган киши Adakan Kimsanbaevич. Келип туруп ушуга кылмыш ишин козгойсуңар. Такта уур каскелерди болсо бийлик апарасыңар. Ошону жыгатып атабы Кыргызстанды. Кадыр тандаганды билбейсиңер. Кадырларыңардын баары бүгүн бардак 2 айдан кийин жеп коюп качып кетип атат. Аларды кустурдук дейсиңер. Ушу жугунду корсуңар силер, жугунду кустурганды жеп отурасыңар. Ошо жакшыбы? Мына эртеңки күндү балдардын келечегин булантыш үчүн илгери ата-бабаларыбыз келген. Жер суубузду сактап, эртеңки келе муундарга калсын деп. Силердин кылганыңар ушубу? Кемпир арды саттыңар. Эми болсо ошол сүйлөгөн журналисттерди камап коюп атасыңар. Келип туруп эми Adakan Kimsanbaевичти чыккынчы дейсиңер, а? Уят деген жок экен, мына Курманкул Сулушев. Уятым жок, абириң жок бала кезин. Сен өзүң димелен кечели. Көзүң ачкының жакшы болгон эл толкуганда билесиңерби? Сел толкугандай алып кетет. Каяка барганыңарды өзүңөр билбей каласыңар. Баарыңыздар мен билгенден ушу жерде турганын баардыгы убагында Садыр Жапаровду колдогон элдер экенсиздер. Мен азыр баарыңыздар менен таанышып чыктым. Ошол эле сиздердин катарыңыздарда мен да Садыр Жапаровду жан бетим менен коргоп, камалып да чыккан аялдардын биримен. Биз Садырга алдандыкпы? Же Садыр алданып жатабы? Ушуга ким жооп берет? Биздин үмүтүбүз аябай Садырдан чоң болчу.
Садыр Жапаров келсе Кыргызстан гүлдөйт, итаягыбыздан бери алтын болот экен деп кандай үмүттөр менен күттүк эле. Ал эми акыры келип эмне болду? Же бул жерде трайбализм болуп жатабы? Эмне үчүн Аскар Акаев акталат дагы тайраңдап каалаган жеринде жүрөт? Анын кылган кылмышы Бакиевке салыштырмалуу нөлгө барабар. Бакиев Акаевдин алдында аппак периште бойдон. Эмне үчүн Бакиевди алып келбейт дагы? Эмне үчүн Акаевди актап коет? 15 жыл сызга отургузуп, Кыргызды ушул итке мингизген Аскар Акаев эмес беле? Аны эмне үчүн актаган акысы бар? Элден референдум кылып, же кандайдыр бир жол менен Акаевди акташ керекпи, актабаш керекпи? Элден сураш керек эле. Туура айтамбы? Мына эми азыр мына биз Бакиевдин убагында кандай жашадык? Мен реально эле өзүңүздөрдөн сурайын. Кандай жашадык? Биздин деңгээлибиз чындыгында бийикке турду. Биз кошуналар менен тең ата боло алдык. Кешти курдук. Короче, кыргыз өзүнчө жашай алат экен. Бирок эмне үчүн Бакиев дайым кара бойдон калыш керек? Бакиевди актай албаган бийлик алас келгенсип эми ушул элдин жалгыз үмүтү Мадумаров менен тайлашып аткан аябай таң калыштуу болду да. Мына азыр жана сабатсыз элди башкаруу деген оңой деген сөз аябай туура да. Мына 2005 жылга чейин сабаттуу адамдар чоңоюшту да, мындайынча алганда. Жанагы Союздан калган билим менен. Одон бери биздин мектептин программасы толук өзгөрдү. Мектептин программасын өзгөргөн программаны дагы татаалдаштырылган программаны балдардын акылы жетпей калды. Сабатсыз кадрлар чоңоюп келе жатат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар азыр. Бийликте жана парламентте отурган сабатсыз атын туура жаза албаган министерство менен иштеп аткандарды көрүп атасыздар, Бардыгынын катасыны ким оңдоп, ким түзөп, ар бир статьяны жаңыдан иштеп чыгып, элге жетерлик, ошол жанагы министерство менен келгенге деле, парламентке деле жеткизип аткан ким? Жалгыз Адыхан Мадумаров. Ушул бийлигибиз эгерде Мадумаров кетчү болсо, сабатсыз жанагы 80 депутат отурат ошол жерде, аттарын жаза албаган, задний проход деп отурган, задний проходтор отурат. Алас келгенсип жана короз мушташтырам деп отурушат. Алас келгенсип жанагы казино адал деп коюп отурушат. Казино адалбы? Айлыңа бир казино ачып көрчү эмне болосуң, Айлыңа мен ушул Кыргызстанды бир кичинекей эле айыл деп эсептеп айтайын силерге. Ар бир айылда бирден казино ачылып калса да, казинонун башка варианты эмне деген сөздү билдирет? Казино дегенде эмнени түшүнөбүз? Казино дегенде эмнени түшүнөбүз? Кумаркана кыргызчасы. Дагы бир варианты бар, сойкукана. Кыскасы, ачыгын айтканда жалапкана. Айлыңарга бир сойкукана ачып алгыла. Ошол жерди ким тейлейт? Ошондо сенин кызың, менин келиним, тигинин аялы. Ошо тейлейби? Ал эми Кыргызстандын казиносун ким тейлеп атат? Баягы эле Кыргыздын, сенин, менин, биздин кыздар тейлеп атат. Бизге казинонун кереги жок болчу. Мына биздин Садыр Жапаровду имандуу деп, молдонун баласы, тиги динден кабары бар деп туруп, Садыр Жапаровбуз келип эмне кылды? Казинону ачып койду. Арактан адалыраак болсо керек деп туруп. Казино бар жерде арак болбой калабы? Казино бар жерде бары жок болот. Ошондуктан мисалы, эми мен силерге дагы бир кичинекей эле мисал айтып кетейин. Допустим, менин огородумда бассейним бар. Мына менин айтайын, сиздин огороддо бассейниңиз бар. Сиздин атаңыз келип, сиздин бассейнди кошунага жок, мына сенин бассейниңди тиги кошуна пайдалансын деп кошунаңызга сатып ийсе. Эмне дейсиз? Мейли бассейнимди кошунам пайдалансын, мен отура берейин кургак жерде дейсизби? Кудум ошол эле принцип менен биз Кемпироватты өзбектер жыргасын деп сатып ийдик. Жакшы болдубу? Эшигиңдеги бассейнди сатып ийип отурат атаң келип. Ошо жакшы болдубу? Мен кыска гана силерге пример айтып атам. Эми азыр Кытайдагы жанагы 33 келишимге кол коюп келиптир. Биздин улуу урматтуу президентибиз. Бул келишимдин 14 пункты, 14 келишими совершенно секретный дейт. Бул элдин мүлкү, эл Кыргызстан
да ел бар үчүн Кыргызстан мамлекет, ошол мамлекетке ошол ел бар үчүн Кыргызстан мамлекети бар, анан ошонун президенти бар, туурабы? Мисалы, мен дагы бир кыска эле силерге маалымат айтайын, пример да. Допустим, мына сиздин үйүңүздө 10 балаңыз бар. Ал эми сиз кошуна менен келишим кылдыңыз. 10 балаңыз менен чечишпей туруп келишим кылдыңыз. Келишимди эмне кылдыңыз? Тиги балаңыздын рызкысын, бул балаңыздын рызкысын, тиги жерди, бул жерди ушу башка келишим менен айтпай туруп сатып ийдиңиз. Балдарыңыз эмне дейт? Рахмат дейбиз сизге ошондо. Я, балдардын, мамлекеттин ырысын, элдин ырысын совершенно секретный келишим менен сатканга эч кимдин акысы жок. Мадумаровду камап койсо, ушул келишимдин бардыгыны жанагы 80 түркөй колдоп бербесе мага келгиле. Электроэнергияны өчүрсө да Кудайга шүгүр. Мындай колонкаларга караганда биздин доошубуз бийигирээк чыгат. Себеби мына жүрөгүбүздө кан агып атат. Бүгүн чындыкты сүйлөгөн кишилерди камайбыз дегендик үчүн. Мен кече 31 май күнү ген прокурор Курманкул Жулушев Токтаралиевичтин жогорку кеңешке киргизген сунушуну укканда биз дагы ошол жерде укканда таң калдык да, бул киши башаламандыкты уюштур. Мен бирөөнү айтып кетейинчи, башаламандыкты уюштуруу боюнча иш козгойбуз дейт. Урматтуу Курманкул Токтаралиевич, сиз биз колдоочуларына караганда ал киши андай ишке барбашыны сиз бизден жакшы билесиз, урматтуу Токтаралиевич. Эч качан Адахан Кимсанбаевич бүгүнгү күнгө чейин бизди айтып келет. Ак таяк, көк таяк менен мен бир жерге баргандын ордуна бир баланын бир чекеси жарылып, бир үй бүлө сыздагандан көрө бул жумуштун мага кереги жок деп айтып келет ушул күнгө чейин. Мен Адахан Кимсанбаевичтин колдоочусу катары, мен Адахан Кимсанбаевичти сыйлаган, колдоп жүргөн киши катары бүгүн эч кимдин аброюна шек келтиргим келбейт. Бирок сабырды түгөтүп атасыңар туугандар. Качанга чейин биз ушинтип кыргыз элим, кыргыз жерим деген азаматтарды камап түгөт албайсыңар. Бул биринчиси. Экинчиден, кээ бир депутаттар, урматтуу депутаттар, бүгүн силер Адахан Кимсанбаевичтин ишини караш үчүн комиссия жөнөттүңөр. Комиссиядагыларга ыйман инсап берсин деп тилеп туралы. Бирок 90 депутат барсыңар азырча. Ошол 90 депутатты бүгүн жылоосуз кармап алам деген принципке алып барып атасызлерди. Парламентаризмди жокко чыгарам деген принцип бул. Эсиңер болсо, өзүңөр мага караганда жакшыраак ойлоносуңар. Бүгүн Адахан Кимсанбаевич менен бардыгыңды жылоолойт. Бүгүн Адахан Кимсанбаевич жок болгон болсо эмнеке болуп атканын биз жакшы билебиз баарыбыз. Урматтуу депутаттар, силердин көкүрөгүңөрдөгү значокту кыргыздын желегине бир мамлекеттик жетекчи берген эмес, силердин көкүрөгүңөргө тагып койгон эл болот. Эгерде чынында бизди эл колдоп келген деген болсоңуздар, эркиңиздерди көрсөтүңүздөр. Биз дагы эле силерге ишенип калабыз. Дагы бир нерсе, анча-мынча кээ-бирки депутаттарга бул, баарын эмес. Кээ-бирки депутаттар Адахан Кимсанбаевичти көп чөөлөрдөй болуп талай бербегилегин. Ал кишинин дагы аркасында тууган урук бар. Жигитче сүйлөшөлү, эркекче сүйлөшөлү десиңер. Ал жерге силерди эркекче сүйлөшкүлө деп жөнөткөн эмес эл. Ал жерге мыйзам жазгыла деп жөнөткөн. Ал жерге элдин моңуну укуктугула деп жөнөткөн. Бүгүн силер барып алып эркекче сүйлөшөбүз дейсиңер. Эркекче сүйлөшө турган жер башка жер. Жогорку кеңештин комитети эмес эркекче сүйлөшө турган жер. Эсиңер бар да этеңер жыйгыла. Ал кишинин да туугандары бар, аркасында бизге окшогон колдоочулары бар. Бүгүнкү күнгө чейин чыдап отурдук, сабырыбызды түгөтпөгүлө силер, туугандар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Адахан Кимсанбаевич Аскар Акаевичке айткан сөзүнү мен сизге айтайын бүгүн. Ошол кезде Адахан Кимсанбаевич айткан экен: "Урматтуу Аскар Акаевич, көкүрөгүнү колуну көкүрөккө коюп, хоп лаббай дегендерден алысыраак жүрүңүз" деп мен бүгүн сизге айтам, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бүгүн өткүл президенттерди анга түрткөндөр бүгүн сиздин айланаңызда жүрөт. Сизди дагы анга алып барыштан биз коркобуз. Бүгүн биздин жогоркуларды анга алып барса мамлекетибиз дагы 10 жыл артка кетет. Эң күчтүү мамлекеттерде оппозиция бар. Ал сынды дагы көтөрө билиш керек. Адахан Кимсанбаевич бирөөңүздөрдүн аброюңуздарга шек келтирген жок. Ал киши адилеттүүлүктү сүйлөп атат деп эсептейм. Жеке бул менин пикирим. Ошондуктан урматтуу президент, көкүрөгүнө колуну коюп хоп лаббай дегендерден коркуңуз бүгүнкү күндө. Ачык айткандардан эч качан коркпоңуз. Ачык айткандар эч качан сизди аңга алып барып түртпөйт. Ошондуктан мен кыргызстандыктарга чакырып кетем.
Eç kaçan бүгүнкү күндө Адахан Кимсанбаевдин тагдырыны Өткүл Разаковдун тагдырына эч качан койбойбуз биз мына жерде. Мен жеке өзүмө жооп берем. Урматтуу кыргызстандыктар, бул чакырык эмес. Биз ушундай чыгандарды колдоп алышыбыз керек. Рахмат. Саламатсыздарбы, Адахан Кимсанбаевди колдоочулар. Бул жерде азыр мен көпчүлүктүн сөздөрүн айтып атам, ошол эле сөздөрдү кайрадан кайталагым келбейт. Мен Айбек мырзанын сөзүнө 100% кошулам. Мен дагы өзү ишкер адаммын, жаратман, ойчул адаммын, саясатчы эмесмин чындыгындачы. Бирок ушул Кыргызстандагы эң улуу инсандарды аркалап жүргөн Адахан Кимсанбаевди колдоо, коргоо үчүн кошулуп калган бул жергечи. Биз эгерде мамлекеттибиз бизге керек боло турган болсо, биз албетте ушул окшогон лидерлерибизди өстүрүшүбүз керек, сактап калышыбыз керек, колдошубуз керек, коргошубуз керек. Антпесек биз мамлекеттүүлүгүбүздү жок кылып алабыз. Мына азыр интернет иштеп аткан мезгил, баарыңыздар көрүп аткандырсыңар. Дүйнө ачык, баарыбызга белгилүү. Уйгур мамлекетин жок болгонун алдында алар өзүнүн биринчи лидерлерин жок кылышканда, ошентип анан ошол мамлекет жок болгон. Биз дагы өзүбүздүн мамлекетибизди жок кылып албайлы. Азыр көпчүлүк айтсаң, азыркы күнүндүк турмушу менен жашашат. Бизге эмне кереги бар саясаттын? Бизге саясатты эч кимге аралашкыбыз келбейт. Аралаштырып аткан ушул бийлик өзү бизди аралаштырып атат. Биз аралаштырбайбыз. Эгерде мыйзамдуу жол менен иштесе, өздөрүнө деле жакшы болот. Баары акыйкат орнойт, теңдик болот. Анан ошол азыр Айбек мырза айтып кеткендей 4 берененин бир четинде сүйлөшөлү дейт. Мен ошол беренелердин бирөөсүн айтып кетейин. Кызмат ордунан аша чапкандык деп атат. Мен ушул мына Адахан Кимсанбаевич депутат болгондон бери көпчүлүктүн көйгөйүн жеткирем кагаз түрүндө. Бардык маселелер мыйзам жолунда чечилип атат. Эч качан мени жаныма таанышым эле бул менин дайым колдоочум эле, бул менин жакын кишим эле деп эч качан бирөөгө бир зонок чалып же болбосо өзүнүн кызмат ордунан пайдаланганын мен көрө элекмин. Биз лидер адамдын, биз анын идеологиясы, көз карашы үчүн аркасынан ээрчийбиз. Мамлекетти өстүрөм деген үчүн аркасынан ээрчийбиз. Биз анын аркасынан фанат болуп ээрчиген жокпуз. Аны билип билбей эле ээрчиген жокпуз. Бизге мындай адамдар керек, улуу инсандар керек. Улуу инсандын аркасын ээрчиткен кишилер бизге сөзсүз керек. Эгерде чындап карасаңар, сырткы чет өлкөлөрдө сөзсүз түрдө лидер өстүрүү менен алектенишет. Боптур, мына мисалы азыр келтиргилечи, бийликте кайсы көзгө көрүнө турган кадрыңар бар, айткылачы, бүт кадр маселеси өлдү го. Билим системасы эмне болуп атат? Билим системасы начар болгондон кийин башка жакта айтпай эле коюңуздар. Биз кантип анан кийин башкаларга ишеним берип, инвесторлорду чакыра алабыз? Кантип анан бизден өзүбүздөн инвесторлор, ишкерлер чыгат? Кантип биздин экономикабыз өсөт? Мына мен өзүм ишкермин, бизге өзүбүзгө эч кандай жакшы шарт жок. Азыр кризис маалында бир эле биз кыйналып аткан болсок, карапайым калкты мен түшүнүп атам азыр кандай акыбалда турушканын. Айлык көтөрүлдү дейсиңер, бирок кымбатчылык жетер жерине жетти. Мен бул жерде өзүм үчүн айтып аткан жокмун. Өзүнүн аркасындагы айта албаган сөздөрүн түрткүлөп мага айтып коюңузчу дегендер толтура. Бир эле бүтүн Кыргызстан партиясынан эмес, Мекенчил партиясынан дагы өздөрү дагы айта алышпайт. Айтып коюңузчу. Айтпайсыңарбы, өзүңөрдүн укугуңарды пайдаланбайсыңарбы деп мен азыр көпчүлүктүн атынан сүйлөп атам. Мен өзүмдүн атыман сүйлөгөн жокмун. Нокенден келдим, мен Нокенден бир гана Мекенчил эмес, башка бүтүн Кыргызстан эмес, башка партиялардагы жөнөгө карапайым калк дагы айта турган көйгөйү толуп бүттү. Айта албаганын себеби акырын сүйлөгөндүн баарын чекеден камап коркутуп атасыңар. Бул коркутуу жолу эгерде психологиядан алганда силер өзүңөрдүн жаман иштериңерди жаап жашырганга барабар. Биз биринчи бийлик өкүлдөрүнө кайрылайбыз. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, тынчтыкты, Кыргызстандын өнүгүшүн, Кыргызстандын стабилдүүлүгүн каалайсыздарбы? Жок, сиздер каалабайт экенсиздер. Бул биздин оюбуз. Ушунча турган, мына отурган элдер ар бир айылдан коктуколото дишин таштап кайрылуу жасаганы келди. Биз силердин бийлигиңерди талашып, жана башка бир агитация жаман иштер менен келгенибиз жок. Силер буну эмне себептен айтып атам? Тынч жаткан элди өзүңөр козутуп атасыңар. Провокациянын башчысы өзүсүңөр. Адахан Мадмаров Конституцияны кармап алып кызыл китепти
бетиге коюп берип атат кайнанайымдар. Кайсыл ошол кемчилдиги? Ошол кемчилдиги. Тыныч жаткан Кыргызстанды силер өзү мына Курманкул Зулушев ошол койгон беренеңер мүмкүн өзүң үчүн туурадыр. Мүмкүн кожоюнуң приказ бергендир. Бизге караңгы. Бирок биз билебиз. Кече телевидениеден мына бардык маалыматтарды таркатат багы. Капитан ким dedi? Министр. Катани деген фамилиясы. Субаналиев айтты го, бул алдын ала пландаштырылган. Жана кемпират боюнча камалгандардын айласын таппай, ушуларда тартып атат деп. Эгер Мадмаровду ошол немеден трибунадан четтетип, депутаттыктан четтеткен болсо, тыныч жаткан элге эч ким кепилдик бере албайсыздар. Биз дагы бере албайбыз. Тийбегиле туура айтат. Элдин сабыры менен ойношпогула. Тынчтыкты каалайсыздарбы? Мындай таза инсанга тийбегиле. Биз ошо Мадмаровду колдойбуз деп келдик. Бул биздин ачык пикирибиз. Анан дагы провокацияны мына жерде бүт орган адамдар турасыздар, тартып атасыздар. Үйгө барбагылачы силерден сураныч. Үйдө мен эч кимди укпайм. Мен өзüm kert başıma özüm cevap verem. Sıkmaklaç üydökülerdi sizlerden soranız. İşin var mı deyit? Ova işin var. İşinden korkutasın abi. Bugün demalış gün. Ben konstitusiyal hukum boyunca kanday sözdü özümdün oyumdu. Aklıma kalçakan aklım jetken zerde açık hakkım var mı? Hurmatlı prezident. Uşunday hukuk buzuklar bizde bol vatat. Bugün bari o elde 4-5 balanın uşunday kılıçtı bulundu. Korkutuğu, çocuğluğu, Turşat'ın ağıl zerde. Biz Adakan Madmarov'da koldoçuları buna, Madmarov aytıp ketişti jogarıda. 2010 yılı parlamentoga ötken zerde kayra, birlikte salı ötkörbe koyganda aytışkan, barağız, oturguzağız degende parlamentke. Kalay kalk aytkanda, Madmarov da aytkan, jana hüküm aytkanda. Sizlerden bir tal çasınar düşpösün, bana anday kreslonun keregi yok degen. Oşal kişinin madaniyatçılığına mula tura körüp turasızlar. Tınç bardık uğup, her kim özünün oyunu aytıp otar. Janakı bargandar olsa plakatın var mı, kanday var mı, kim emredeniz mene malumat aladı ki. Malumatım ne olacak sırası aytıp verem ben. Hurmatlı el jurt, dağı mına nemelere kayrılıp koyun. Deputatlara, eğer Madmarov oşol deputatlık kreslodan çettese, oho sizlerдің күніңер қандай болады екен айтып қояйын. Madmarov бар сілер пока жашап жүресіңер, бергілерге патқамшылық қылып. Madmarov кеткеннен кейін патқамшылығар өтпей қалады. Естеп қой ушын айтып қояйын. Анандағы айтарым. Башқа партияларды шайлаған шайлаушыларға қырғыз еліме қайырлам. Айнанайындар. Шайладыңар ошо партияңарды өткөрдүңөр. Бирок биз сезип турабыз, жүрөгүңөрдөн Madmarovду сүйүп турасыңар. Каалап турасыңар, бирок айтасыңар. Коркпой атасыңар, билем, коркпок дебейбиз. Кайдыгерлик кылып атасыңар, эң жаман кайдыгерлик. Келгиле ушу кайдыгерликтен качайлы дагы эң көп колдоочулар Madmarovду колдоп алалы. Мен ушуга чакырам силерди. Ырайымдуу мээримдүү Алла Тааланын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум. Урматтуу калайык калк, жумурай журт, касиеттүү кыргыз элим, амансыздарбы? Мен кыска эле кайрылайын. Мен айта турган сөздөрдү көпчүлүгүн айтып кетишти. Мен ушул сөзүмдү эсиңиздерде болсо, бүтүн Кыргызстан партиясыны шайлоо тизмесине өткөрбөй койгондо биз кайрылуу жасаган элек. Ошондо президент болуп турган Сооронбай Жээнбеков кайрылганбыз. Урматтуу, убактылуу өкмөт башчылары деп. Ошондо дагы мени кыйла кылышкан. Эмне үчүн сен убактылуу дейсиң деп. Убактылуу, бардыгы убактылуу. Мен азыр дагы убактылуу өкмөт башчылары деп кайрылам. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: бул дүйнө өтүмүш, ушунчалык убактылуу, ушунчалык тез өтөт. Сен ушунчалык ойлонгун бир жолоочу көлөкөгө келип отуруп, кайра кеткенчелик убакытта өтөмүн деп ойлогун деген. Ар бир нерсе убактылуу. Кече башка жерде элеңер, бүгүн башка жердесиңер. Эртең башка жака барып каласыңар. Туурабы же жалганбы?
Бардығыз ошондойбуз. Бүгүн бул жердебиз, эртең башка жакта. Бул дүйнө өтмүш, убактылуу. Ошон үчүн бүгүнкү убактылуу өкмөткө кайрылам. Алла Таала бийлик менен байлыкты мен сыноо үчүн берем деген. Мен сени жакшы көргөнүм үчүн берем деген эмес. Кур'ан Каримде. Мен байлык менен бийликти сыноо үчүн берем деген. Бүгүн силерге сыноо үчүн бийлик берилди. Урматтуу азыркы бийлик дөөлдөрү. Ошону туура пайдаланыңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурады сахабалар. Ким биринчи болуп бейишке кирет dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Адилеттүү падыша dedi. Ким биринчи болуп тозокко кирет dedi. Өзүнүн элине зулумдук кылган, мыйзамсыз иштерди алып барган падыша биринчи болуп тозокко кирет dedi. Мен ушул сөзүмдү Сооронбай Жээнбековго да айткам. Азыр Садыр Жапаровго айтам. Тандаңыз. Азыр сизди сыноо үчүн бийлик берди. Каалаңыз бул жакта эл үчүн адилеттүү болуңуз. Бейиш. Бул жакта элди зулумдук кылыңыз. Мыйзамсыз иштерди алып барыңыз. Ушуга окшогон Адахан Кимсанбаевичке окшогон чыган, эл үчүн күйгөн чын жүрөктөн инсандарды камап жок кылып, элиңизди жок кылыңыз, тозок күтүп турат сизде. Бул менин сөзүм эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү. Акырында айтарым, эл үчүн күйгөн, чыныгы инсан болгон Адахан Кимсанбаевичке тийбеңиздер. Мунун арты жакшылык менен бүтпөйт, аны билип турасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, сиздердин бийлигиңиздер эч ким талашкан жок. Иштей бериңиздер. Адилеттүү иштеңиздер. 10 жыл, 20 жыл отуруңуздар. Адилетсизби? Аны эл өзү чечип алат. Туура айтамбы эл? Рахмат. Алейкум, урматтуу бүгүнкү жыйынга келген туугандар, абалар. Башынан айтып коеюн, мен бир аз катуураак сүйлөйм, капа болбойсуздар. Мен өзүм негизи баштан катуу сүйлөйм, баары билет. Туугандар, бүгүн ишти коюп, бүгүн убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, былтыры дагы кут мына ушундай убакытта кут ушул иштерди козгоп, мен сени камайм, колуңду сындырам, колуң кедебей сүйлөө деген сөздөрдү биз укканбыз. Бүгүн эмне болуп атат туугандар? Баарыңардын жүрөгүңөрдө бар жоогуң телефондон көрүп атасың. Элтерден, китерден көрсөтпөй койду. Камалат дегенден бери күнү түнү сайрап атат. Мына камалып атат, көрүп койгула. Камалып атат дейт. Ошол инсан 30 жылдан бери саясатта жүрөт туугандар. Алар менен күрөшкөн президенттер кетти. Бирок Кимсанбаевич отурат. Ак үчүн отурат. Мына 2010'da biz кичинекей бала элек. Мына ошол убакта эл сүрөп турган. Мадмаров барасыңбы, бийликти алып беребиз дегенде барбай койгон инсан эшигиңди ачып койсо да кирбейт. Ойга келбеген статьяларды коюп бийликти басып алат дейт. Бийликти басып алам деген бул инсандын ордунан чыкпайт. Буну өздөрү дагы жакшы билет. Алдыда пакет кире турган мыйзамдар бар туугандар. Кыргызстандын бүтүндүгүнө жана башкасына мыйзамдарына туура келбеген мыйзамдар кирет. Көрүп атасыздар, Акылбек Жапаровго асылып койсо, жекелеп, чыгып, экекче сүйлөшөлү дейт. Бул болбойт туугандар, кайка кетип атабыз. Бийлигини мага демектен өмүр бою президент болуп калсын, бирок честный болсун. Мына ушундай көпчүлүккө салып, могул жерге келип, стадионго келип, бизди колдогула. Биз мына элдин үнүбүз. Бизди колдогула, бир айтабыз дейт. Мына бүгүнкү күндө көрүп атабыз. Кечеги шайлоодон Бишкекте номер 26 Ленин округунда 100 000 шайлоочу бар экен. 13 000 адам катышты деген бул позор. Элдин бийликке деген
Ümidi sonup işaretçi ketti degen söz. Bunu aparıp saylasak, bari oşalarla atkandan kılas deydi. Men hiç kimisine kokmayım. Keçeten beri Satürkler üyünde жүрөт. Ukam kayada çoğuş bolat, kançadan barat, plakatın var o deydi. Münerge kel. Saattan beri жүрөт. Bastam ukam bassa çay alıp berem, jür. Çay alıp berem, men jaş balamın çay kaldağımıday. Men çırğanğandan жүрөм bunu o жерде. Barыңızlarga айтайын. Odakay Küstanbay çeker kamala turgan bolsa, Kırgızstanda çındık öçtü. Bari kul bolasın. Жүгіріп жүріп бізден салам бересін, Текебаев айтқандай. Жүгіріп жүріп салам бересін. Бұлардың тұра емес сода кетіп отқанына, бұлар досы талат момытып біліп тұрып, төрағалықтан кетті. Тұра емес қылғанын біліп тұрып. Мен сіздерге айтайын, келечек біздікі. Кайдегер болбайлы туғандар. Ертең үшінті барсақ, Түркменистан болауыз. Айлықты көтерді, айлықты көтерді. 30 жылда мұндай болған емес дейді. Ей, башқа президенттер жүргенде дағы өліп қалған жоқпыз, жашап атауыз. Ойланайлы, намысқа келелі. Мына мені көріп отқан, соцсетте көріп отқан қырғыз елім. Барыңыздар, шығыңыздар. 5-ші микрофон ешқашан өшпейді. Мен барам ошол жерге, ошол кишини камай турган болсоңор. Ошол кишинин лектораты бар. 100 миңден 200 миңден лектораты бар, миллиондоп саналат. Ошолордун баарын апарып камасын. Мынбар түрмөгө кире турбаса биз дагы киребиз. Чоң киребиз. Ол киши мына биз үчүн ошол жерде күйүп пишип атат. Биз үчүн ден соолугу кетип атат. Биз үчүн жанча агарды. Мақтай тұрған болса, өзінің қылышын ойлай тұрған болса, байып кететілі. Байып кететілі. Соранбайға пақтаны қоятылы, Атамбаевқа қоятылы, Жапаровқа қоятылы. Байлығы бар дейді. Байлығы болса, бұға чайки биліктер меқыл жүрді, пақсап жүрді, шығаратылы барыны. Туғандар, бұл жерде чындық өчіп отат. Чындық өчіп отат. Елдік депутатқа тимесін. Bir sop tarqatpay, президенттік шайлауда 3-ші орын мен барып жүрген адам бұл. Бұл балар 1-ші орын мен барған. Қазір мына барыңыздарды көріп, зенім кейіп тұрады. Қайдегершілік бізді қаптап кетіп отады. Мен көп сөйлеп отам, бірақ сөзімнің маңызы бар туғандар. Жаман көрмеңіздер. Мына ошол мемлекет башында тұрған, елді қырып, тонап кеткен адамдарды кешіріп, ошоларды ақтап, не қылып отат бұлар? Елді қырып кеткен президенттерді ақтап қойып тұрып, біздің депутатқа асылып, қылмыс үшін қозғап отат. Ақырында айтатылым, ушул депутат қамала тұрған болса, туғандар, телефонда тұрып, досыңа, туғаныңа президентті жамандай албайсың. Картаңа пенсия түсті, жүгірі бар, садыр келіп бізге көйті емес. Біздің есеуінен байып отады. Біз налақ төгөз, ошан есеуінен байып отады. Мен бұларды кетсін өйм, бірақ біздің депутатқа тимесін дейм. Мына алдыда каникулға тарқарға 1 ай қалды. 1 айдың ішінде ушул ишке елді бұрып отады. Көзін ушуға бұрып отады, бірақта пакетменен алып шығып мизамдарды қабыл алады. Ойлоңғыла. Ол жерде тұрып алып, bilmegen adamlar oturat deydi. Çıçkan soysa kasap soysun degen adamlar oturat. Çıçkandı kaçan soyçılar. Kim çıktı sayın? Turavı. Mına karağızlar, oylanaylı tuğanlar. Odağa matbar tıkamay turan bolsa, mına artıda tuğan el diye. Bundan daha yekensek o elde aparıp kamasın. Bu adağa matbar tıkamağanı, silerde daha kamağanı. Silerde daha kamayım degen işaret bu. Silerde daha kamayıp çıkıp söylesem deydi. Gelip benim başımda alıp koysun, bir tilimde alalmaydı. Sadır Nurgacı bu sözü öte jakşı bilet. Öte jakşı bilet. Biz başka ülkelerge maskara olup büte turgan bolduk. Biz birimiz sotta, birimiz ayıp takkandın orduna. Jakşı bir iş çaralarda ötkörüp, fabrika zavodlardı kurgula. Buna jaşlar işmine kamsız kılgıla. Kaçan kaçayım
аял кишилерге окшоп бириңер жеке өч алымды уланта бересиздер. Кыргызстандын келген, ушу бийликке келгендер ел үчүн элди тегиз карап иштейм десеңиздер, ел сиздерди дайым колдойт. Азыркы бийлик тегиз карабай атасыздар. Мыйзамды одона бузуп, мыйзамды тебелеп ойноп атасыздар. Карапайым элди ойлогон эч ким жок. Мына дыйкандарыбыз азыр талалап жүрөт. Ушул дыйкандарыбызды колдоп, кубаттай турган эч ким жок болуп атат. Бая күнү Жалал Абадта Шайыр Ташиев келген экен, бир дыйканыбыз чыгып сүйлөсө, аябай кополсо сүйлөп тур. Ал депутаттын сүйлөй турган сөзү эмес туугандар. Ушул дыйкандарды колдоп, карапайым элди колдоп, дайым ушунчалык элдин тарабын таласаңыздар, ошондо гана сиздер сыймыкка ээ болосуздар. Азыркы койгон сиздердин койгон мына статьяңар бул күлкүлүү статья болуп атат. Бул нерсе эң уят иш. Садыр Жапаров дагы ушул статья менен отурган, жакшы билесиздер. Камчыбек Ташиев өзү дагы ушул статья менен отуруп чыккан, муну да жакшы билесиздер. Эми ошол башыңыздардан өткөн нерсени алып келип туруп Мадмаровго жабыштырбаңыздар туугандар. Мадмаров таза экенин эл да жакшы билет, сиздер да жакшы билесиздер. Мен дагы бир жолу депутаттарга кайрылып кетем. Ушул коюлган күдөлөрдүн баардыгын жокко чыгарып бериңиздер. Мына түзүлгөн комиссия, бул нерсе өзү комиссияга жетпестен эле ошол жерден бүтүш керек эле комиссия түзүп алдыңар. Баардыгын жокко чыгарып, депутаттар Мадмаровду колдоп актап кетиңиздер. Мен ушуну суранам депутаттардан. Адакан Кимсанбаев, бүтүн Кыргызстандын лидери, эми урам не болуп атат? Ыйман, мыйзам, тартип ичинен баары катылып атат. Эми кадыр айтылып кетти. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху айтып аткан сахабаларга, силер түнкү көпөлөктөйсүңөр, отко кетип атасыңар. Адакан Кимсанбаев токтогула, болбойт, токтогула деп айтып атпайбы? Казинону айтып атат, компроватты айтып атат, эмнесине туура болуп атат. Эгерде биз Адакан Кимсанбаевди сакталбасак, биз калган өмүрүбүздү кандай жашайбыз? Акыйкат үчүн, чындыктуу үчүн ар ким өзүн тил менен эмес, амал менен көргөзүш керек деп атат. Канча өмүргө Кудай белет. Бир тамчы эмес, суну салсаган ошо пайда болот акыретте. Ошончо бир туугандар Адакан Кимсанбаевди сактап калайлы. Кудайга шүгүр барып атат. Азыр 10 депутаттар эме кылып атат. Ошон үчүн мен президентке ham кайрылбайм, депутатка ham кайрылбайм. Мен эскертип эле коюп атам. Токтоткула деп, кайрылуу бүттү. Эскертүү бул жерде акыретте дагы. Эми президентке бир прокурор чечип атат. Эми анан сотко бере, аны Кудай билет. Ошон үчүн ойлоп туруп, Алла Таала хидаят берсин. Туура эмес. Кыргызстан гүлдөй турган Кыргызстан болуш керек. Швейцария экинчи Кыргызстан болуш керек. Кыргыздарым, патриоттары, эртең келечек жаштар. Ошон үчүн сүйлөбөйүн дедим эле, бирок жүрөк чыдабады. Ар бир өзүбүз эмен салайлы. Баарыбыз кыргыз патриотпуз. Кыргызстанды гүлдөп, жайнап алдыңкы мамлекеттерден болсун, кетирдилер. Кайерден келген, жерден келген конокторду сыйлап урматтайбыз. Курчак районунун эмес, мен Кара Суу районунан келдим, жаңары кайын. Биринчиден ушу суранып кетишим, Садыр Нуркочоевич, сенен суранат элем. Сенин мекенчилиңде башка партияда иштеп жүргөнбүз биз деле. Сенен суранычым ушу биздин Адакан Мадмаровду тынч кой. Өз бийлигине тырмактан этти ажыратпа. Сенен суранам. Сен деле жаман жакты көрдүң укам. Экөөңө мен бирдеймин. Бардыгың мага бирдейсиң. Сенин жаныңда менин балам, кызым деле иштеп атат. Ошол жерде аралашып жүрөт. Мени жакшы тааныйсыңар. Силер менен иштегендердин ичинде балам отурат, кызым отурат, укам отурат, абам отурат. Бар жогубуз эле аралашып жүрөбүз. Бир казандан окка ичип, бир тузду татып, бир нанды бөлүп жеп. Садыр сенен суранам. Адакан Мадмаров карапайым дыйкан адамдын баласы, байдын баласы эмес, акчалуу.
Sen canındagi жүргөн жан чөкөрлөрүң анча мынча, o байлардын балдары. Бул Адахам мынау мен үйүн жайын билем, мунун атасын да билем. Бардыгы карапайым дыйкан адамдын үй бүлөсү. Сен деле ошондой үй бүлөнүн баласысың. Тырмактан эч убакта этти ажыратпа укам. Сенен сураның, асманың ачык болсун, маанайың жарык болсун, келечегиң кең болсун, кызыр жуласын болсун. Ана жаныңдагы депутаттарды эми айтып кой, колдоо Адахамды чыгарсын. Каерде болсо ушу Адахамды чыгарып атат. Ана депутаттарың айт, катар отурган столдо отуруп алып, уктап отурат көбүрө. Кудай тобагылдым, өзүм таң калдым. Кылмышкер бийликти басып алуу жөнүндө статья козгоптуңар. Бул тескери болуп калбадыбы? Же шымын жыртыптырбы? Немеден өтүп? Же болбосо эмне Адахан өзү ак үйдө эле жүрөт го. Же кабинеттерге кирип отуруп алыптырбы? Шымын жырткандар деле президент болуп отурбайбы азыр? Бул эл башкарып, жер башкарып. Кичине ар ким өзүнүн артындагы немеси кичине ойлош керек, катасын. Адахан Кенсанбаевич эмне үчүн кылмышкер болуп отурат? Кызык, биз күлдүк, заман тетир болуп калыптыр өзү. Баягы биздин Каракулжада бир сөз бар эле. Алай кул болуп кетсе, Москва сол кетет деп. Биз сире ошондой кылмышкер деп коонуңар үчүн биз үйдө жата албай чыктык. Ушундай жаман болдук. Бир кичине күнөөсү болсо дагы мейли эле. Кемпир, ал эми кемпировод боюнча, кемпировод ошол элдер чогулган жерге эл өкүлүнүн келишке акысы бар. Ал жерден эл өкүлүнүн күнөөлөшкө силердин акыңар жок. Мени жолдош прокурор, сенин күнөөлөшкө эч кандай акыңар жок. Иши кылып шылтоо таба албай калсаңар да баардык жагын эле ого буга шылтоолоп. Бул Адахан Кенсанбаевич эл тарабынан шайлангандан кийин, элдин өкүлү болгондон кийин, элдин арасында жүрүүгө, элди колдоого, эл менен элди урматтоого акысы бар. Ошон үчүн биз баардык элдер, биз карапайым элдер жакшы көрөбүз. Ар дайым колдой беребиз, коргой беребиз. Биз эми турбайбыз. Жакшы, ушундай жакшы чечим чыгарып бересиңер деп ойлоймун. Бийлик төбөлдөрү, колуңарды тарткыла Адахандан. Колуңарды тарткыла. Бул жерде бир эле партия эмес, бардык партиянын катышуучулары отурат. Эмне үчүн алар бардыгы келди? Эч ким чакырган жок. Мына YouTube'га чыккандан кийин мына маселе. Бардыгы үйүндө жата албай, бул бийликтин эмне кылганы деп жүрөгү туйлап келген адамдар бул жерде эч кандай эч нерсени эч ким уюштурган эмес. Ал эми Адахан Мадымаровго келсек, Мадымаров тирүү энциклопедия. Мадымаров кылмышкер эмес го. Эмне үчүн ушундай немени коесуңар? Адамдар бардыгы үлгү алып атат. Мисалы, көп маселе чыгарып атат. Депутаттар аны түшүнгөнү да бар экен, түшүнбөгөнү да бар экен. Бир 10 чакта гана депутат түшүнөт экен, калгандары түшүнбөй эле туура эмес колдоп коюп атпайбы? Ошо туура эмес колдогондо да Мадымаровдун жаны кыйналып атат. Ошондой кыйналып атса да кашым кабагым дебестен эч кимге эч кандай капачылыгы жок. Кайра кийинки ишти улантып, кандай жаркылдап ишини уюштуруп атат. Ар бир сөзү үлгү, ар бир жүрүшү үлгү. Эми ушул адамды камап коюп эмне табасыңар? Ушул кылганы мынабы Куршаптын өкмөтүгө миң нээлер. Себеби биз немисизби, же бир четтен келдикпи, биз толгун токой үчүн келип отурабыз мына жерге. Адахамдын аброюн дебелеген үчүн келип атабыз. Бул мен чадыр жетимде урушуп аттым эле. Бул эми азыр мына жерде бир милиция азыр. Мына немен силер милициясыңар жаппайсың. Тура бербейсизби? Колуңузду кайрып атабызбы деп атам. Кайрыгыла колуңузду. Бирок жүрөгүңүздү кайрый албайсыңар. Светти өчүрдүңөр. Биздин үнүбүз баары бир жетет. Жогору жака жетпей койбойт. Адахамдан колун тартсын. Тийишпесин. Адахамдын атын дагы атабасын. Адахам ол эл үчүн адам. Бакиевке мына 25 тыйын кылдым деп ону кетириптир эл. Эми мына 1 сом кылды. Эртеге Светке доолап барсын бербейт. 1 сом кесин кадронда 1 сом кылып койду. Не деген? Пенсияны көбөйтүп кой деп чалкалап жатабыз.
3 mingden undu alıp jep. Бұл не деген? Мына милиция өкілдерім ұғып қабыла. Бұл қылғаныңар тура емес. Светті өшіргеніңер ам тура емес. Біз қырғызбыз. Біз қырғыздың адамдарыбыз. Толка bir insanды, bir devletті, hukukun devletті edeli oturar. Жайнан кетейін де. Қырғыздан келген меймандар. Жанаттан бері айтылған Адахан Кимсанбаев бойынша айтқан ой пікірлерге чоң рахмат. Кылайым шон бары қабыл болсын. Кылайым шу айтылған пікірден, жақсы пікірден, тура пікірден бары біз қайрылып атқан депутаттардың құлағына жетсін. Кылайым ошоларға ыйман берсін. Мен да өз учурунда қайрылып кетейін. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, өзүңүздөр байкап турсаңыздар керек. Сиздердин тагдырыңыздар, келечегиңиздер элдин бүгүнкү күнү элдин таразасында турат. Эртең качан ушул күн каралган күнү, ошол күнү силердин тагдырыңар чечилет деп мен ойлоймун. Ошондуктан туура чечим кабыл алып, чындыктан таябастан туура чечим чыгарасыңар деп ойлоймун. Себеп дегенде, эгер туура эмес болсо, ар бир депутатты ошондой күтүшү мүмкүн, ошондой тагдыр. Биз ойлойбуз, эл ойлойт. Силердин баары атыңар элдик депутат. Силердин максатыңар бир, тилеңер бир, оюңар бир. Максатыңар элде тынчтыкты орнотуп, мамлекетти өндүрүш, өстүрүш деп ойлойбуз. Биз ушундай деп ойлойбуз. Эч качан бири-бириңизге каратып ташырытпагыла. Силер бир атанын балдарысыңар. Силер эл деген атанын балдарсыңар. Ошон үчүн элдин деп балдары болгула. Ушуну эртең көрсөтөсүңөр. Биз ошол силерден жакшылыкты күтөбүз. Эми бата кылалык туугандар. Assalamu alaikum. Ушул жыйын кайрылуу жыйыныга келип катышып, алыс жакындан келген туугандар. Аман болгула, эсен болгула. Амин. Sağ salamat, jolungar şıdır bolsun. Yürgen joldaşınar kızır bolsun. Ay barıp aman жүрgüle. Esen aman oynap gülüp. Şu kuşav elingizge, yurtuğuzga tinçlikti versin, amançılıkты versin, ıntımakçılıkты versin. Deputatlarga insaf, imandı versin. Oldu. Adakan'ın içine onda